Биз азыр Жалал Абад шаарынын үстүндөгү Жалал Абад санаториясынын жанында турабыз. 2018 жылдын башында шаардык кеңешке келген партиялардын бири мына ушул санаторияга жөө жалаңдап, же болбосо автоунаа менен чыкпастан асма көпүрө куруп беребиз, мына ошол менен чыгасыңар деген убадасы бар болчу. Мына ошол убада эмне болду, эмне себептен аткарылбай жатат? Биз алдыда мына ушул суроого жооп издейбиз. КСДП партиясы өткөн жылы Жалал Абад шаардык кеңешке болгон шайлоодо асма көпүрө курабыз деп жергиликтүүлөрдү кубанткан. Бирок ал убадалар шайлоо бүтөөрү менен унутулду. Азыр ал убаданы эч ким деле билбей калды. Биз шаардык кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөлөрүнө шайлоо учурун эстеттик. Кызыгы фракция мүчөлөрү асма көпүрө качан, кимдин акчасына курулат билбейт экен. Айтымдарында ал пландардын көпчүлүгү Жалал Абад шаарынын мурдагы мэринин айтуусу боюнча партия платформасына киргизилген. Мен билгенден бул канатный дорога ооба СДПК партиясынын платформасында болгон. Бирок эч кандай сметасы түзүлүп же проекти болгон эмес. Бул эми качан курулуп калышы мүмкүн эми? Мисалы болжол белгисиз. Көзүңүз жетеби ушул? Көзүм жетет, бирок тилекке каршы белгисиз убакыт. Жалал Абад шаарынын мурдагы мэри Салайдин Абазов асма көпүрө куруу планын шаардын өнүктүрүү стратегиясына да кошо салган. Анда асма көпүрөдөн сырткары мына ушул сыяктуу 14 ири долбоор болгон. Бирок алардын каржы булагы кандай болот көрсөтүлгөн эмес. Ушул күнгө чейин конкреттүү бир жеке ишкер келип, же болбосо чет өлкөдөн келген донорлор, инвесторлор бул биз куруп беребиз деген кайрылуу болгон эмес ушул күнгө чейин. Долбоору даяр, тийиштүү жактарга сунуштадык, бирок конкреттүү түрдө бул жылы же эмдиги жылы деп болуп кетет дегенден айтуудан алыспыз. Шаар бийлиги бул ири долбоорду ар кандай ишкерлерге, ири компанияларга сунуштаганы менен эч ким кызык элек. Жалал Абад шаарынан санаторияга чейин асма көпүрө куруу үчүн болжолду 286 миллион сом кетет деп пландалган. Мурдагы мэрдин учурунда асма көпүрөнүн долбоору да даярдалып баштаган. Партиянын планында асма көпүрө так ошол Токтогул эс алуу багынан Жалал Абад санаториясына чейин келмек. Бул аралык 1700 метрде түзүп, бул долбоорго канча каражат керектелери да эсептелген. КСДП ишенген Жалал Абадтын мурдагы мэри азыр Бишкек жептеги коррупцияга шектелип абакта отурат. Бирок берилген убадаларды ишке ашыруу жолу каралышы керек болчу. Анткени менен азыркы учурда партия планын ким ишке ашырат белгисиз бойдон. Ар бир эле партиянын айткан убадалары мындайча айтканда 70%, 60% фантастикага жакын болуп калат. Ошол маалда бийлик дагы башка болчу, мэр дагы бөлөк болчу да. Балким алар ошол маалда турганда аткарылып кетишмек. Бирок бүгүнкү күндө жетекчилер алмашты, жана бийлик да алмашты. Ошондуктан азыркы программасын айтуу абдан кыйын да. Жалал Абад шаардык мэриясы жергиликтүү бюджеттен асма көпүрө куруу пландары жок экенин айтышты. Ал эми шаардык кеңештеги бийликчил фракция ал тууралуу ойлоно элек. Айрым партия мүчөлөрү асма көпүрө планы тууралуу деле кабары жок.